Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Туугандар, адатта жакшылык кылган адамдын жакшылыгына жакшылык менен кайтаруу, жооп берүү, жок эле дегенде анын жакшылыгын унутуп калбоо. Кээден жакшылык болуп ортодо мамиле ажырап кеткен болсо деле, мурдагы жакшылыктарын унутпай, аркасынан дуа кылып жүрүү бул мусулман адамдын эң чоң белгиси. Такуу адамдардын нишаны ушундай болот. Мамилеси күн сайын байланышып турбаса деле, жайы мекен алыс болгону менен жүрөктөрү биригип алыстан дуа кылып турат. Ошон үчүн сыйга сый, сыр аякка бал деп бабаларыбыз айтмакчы. Динде жакшылык кылган адамга сөзсүз жакшылык менен жооп берүү бул ыймандуулуктун белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге атайын дуа катары кимдир бирөө силерге кыпындай дагы жакшылык кыла турган болсо, мына жок дегенде ушул дуалар менен дуаларды айтып жооп кайтаргыла. Дуа айтканыңар анын акырети үчүн дагы, бул дүйнөсү үчүн дагы ооматты, жакшылыкты алып келет дейт. Имам Бухари Муслим алып келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимдир бирөө силерге жакшылык кылса, мындай деп дуа кылгыла дейт. Аллахумма факиху фид-дин. Аллахым ага динден терең түшүнүк берсин. Динден терең анан туура түшүнүк бербесе, адам ар кандай агымга кирип, динди туура эмес түшүнүп алып, өзүн дагы, өзгөнү дагы кыйнап, динди элге жаманатты көрсөтүп коет. Ошон үчүн бул дуа өтө маанилүү. Динден терең анан туура түшүнүк берсин туугандар. Экинчиси, Имам Муслим жеткирген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимдир бирөө жакшылык кылса, ошолорго хафизакалла. Менин аманатымды сактап бергендей, сырымды сактагандай, мени сатпагандай эле Аллахым сизди да сактасын. Ар бир кыйынчылыктардан асырасын деген дуаны үйрөтөт. Бөлөк Имам Тирмизи жеткирген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бирөө жарым кол куушуруп, көмөк колун созуп жакшылык кылса, жазакаллаху хайран. Аллахым жакшы сый менен сыйласын. Акыретиңизди, ушундай ырысыңызды кенен, жашооңузду белең кылсын деп дуа кыл дейт да. Бөлөк бир хадисте Имам Насаи жана Ибн Сунни жеткирген хадисте айтат: баракаллаху лака фи ахлика ва малик. Кимдир бирөө өзгөчө акчалай жардам бере турган болсо, жашоонун көп учуру бар. Бирөө жөлөк боло турган болсо, ага карап: Аллахым, бир тууганым, сенин мал дүйнөңө, анан үй бүлөңө, бала бакыраңа берекесин берсин деп дуа кылыш керек дейт. Демек, ар дайым бизге кыпындай кылган жакшылыктарды дагы унутпай, себеп болуп аткан адамдарга дагы жакшы дуа кылууну унутпашыбыз керек.